Адамдар менен мамиле кылуудагы ушул эрежени сактасак, жүрөк эс алат, көкүрөк кеңейет. Эч кандай артынан бир кыжалаты жок, жүрөк кысылбай, алар менен тирешпей, кээ бирөө таарынып жүрө берет. Кенендикте, жеңилдикте мамиле кылып калабыз. Мындайча айтканда, Шейх Ислам адамдар менен мамиле кылуудагы бактылуулук деген, ушинтип атаган. Бул деген алар менен бир мамиле кылганда Аллах үчүн кыл. Мамиле кылганда андан бир нерсе үмүт кылбастан, ошолордун ыраазылыгын таап, кийин мени да ыраазы кылса экен деген эч бир үмүт кылбастан, ушундай жакшылык кылам же мамиле кылам, ошонун артынан Аллах Тааланын ыраазылыгын табам деген нерсе болуш керек. Мен ошонун артынан Аллах Тааламдан жакшылыкты үмүт кылам. Кээ бир учурда биз кантебиз? Ошолорго Аллахтын атын айтып, алардан бир нерсени үмүт кылып калабыз да кайра. Аллах үчүн деп алардын көңүлүн издеп, ошолордон үмүт кылып, ошолор үчүн жакшы мамиле кылса жакшы кылам, ошолордун абалына карап мамиле кылып калуу бул кордук, Кудай сактасын. Алардан үмүт кылбай, Аллах Тааламдан үмүт кылалы. Жана аларга Аллахтан коркобуз биз. Мен милдетимди аткарып атамбы? Булардын да мага болгон акысы бар, акысын берип атамбы? Аллах Таалам буйруду эле, туугандар менен жакшы мамиле кылуу, достордун, кошунанын акысы бар, берип атамбы деп Аллахтан корк, алардан коркуу эмес. Аларга бир жакшылык кылабыз, Аллахтан сооп алсак экен деп. Биз кантебиз? Кээде аларга бир жакшылык кылабыз, булар да кийин жакшылык кылабы деп. Ошондой кылба дейт. Жакшылыгын кыл, жакшылыкты кайтарууну Аллахтан үмүт кыл. Аларга бир зыян жеткирип албайын деп Аллахтан корк, алардан эмес. Канча деген адамдар мына бүгүнкү күндө катташын, мамилелерин үзүп салган. Мындай мамиле кылып келдим эле, жакшылыгымды түшүнбөдү, кадырымды сезбеди, көзүм май басты. Мен мындай кылып келдим эле, бул мындай кылып жооп берген жок. Жакшылыгымды түшүнбөйт экен, адам эмес экен. Ушул сөз, ушундай реакциянын бардыгы адам мамилесинде Аллах үчүн кылбаган. Болбосо Аллах үчүн кылган болсо, ал сооп жазылып атат. Ал соопту көргөндө булардан эч нерсе үмүт кылбайт эле. Булардын көңүлү үчүн кылган үчүн булар кийин ошондой мамиле кылбагандыгынан жүрөгү кысылып, жаман болуп, ошолордун артынан жаман кептерди айтып, нааразы болуп жүрө берет, Алла сактасын.